Борбор калаада Космос мейкиндиги көргөзмөсү өтүп жатат. Анда галактиканын космостун чоңойтулган сүрөттөрү коюлган. Көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдөн көптөгөн суроолорго жооп алса болот. Николай Рерих аталышындагы музейде өтүп жаткан көргөзмө тууралуу кененирээк кийинки материалда. Күн системасы кандай? Деги эле галактика өзүнө эмне деген сырларды сактап келет? Саманчынын жолу, туман басуу деген эмне? Жылдыздар кантип пайда болот? Деги койчу, адам баласы ой жүгүртүп алгандан кийин көзү менен көргөн нерсени түшүнүп, уккан нерселерди ошол көз менен көрүп билгиси келет. Мына бул көргөзмөдөн дагы кызыккан, галактика менен байланышкан ар бир суроого жооп тапса болот. Это Солнце, наша звезда. Космос аталышындагы көргөзмөнү негизи космонавт күнүнүн урматына даярдаганбыз. А эмнеге көргөзмө Космос деп аталат десеңиз, бар эле космос эмне, ал кандай, анда кандай сырлар катылгандыгына кызыгышат. Адам баласы үчүн космос эмне деген суроого жооп табуунун негизинде жаралган идея болуп саналат. Бул көргөзмө Борбор калаада алгачкы ирет өтүп жатат. Ошондуктан ар бир каалоочу келип, акысыз күн сайын сүрөттөрдү көрсө болот. Музейдин атын алып жүргөн философ жана окумуштуу Николай Рерихтин дагы 200дөн ашык эмгеги коюлган. Мы открылись 9 октября прошлого года, то есть нам еще нету года. Биз 2018 жылдын 9 октябрында ачылганбыз. Биздин иш алып барып жатканыбызга 1 жыл дагы боло элек. Бирок көргөзмөгө келген жарандар балдардын саны күн санап өсүүдө. Бул жерде Николай Рерихтин да эмгектери көп. Себеби анын эмгектери чет мамлекеттерде да аябай кызыгуу жаратат. Бул көргөзмөгө көбүнчө мектеп окуучулары келишет. Анткени бардыгынан көп мектеп курактагы балдар космос, галактикага кызыгышат. Жана дагы да билгилери келишет. Мисалы, бул жерде Хаббл телескопу менен тартылган 48 сүрөт бар. Аталган көргөзмө тарт алгандан бери 500дөн ашуун адам сүрөттөрдү көрүүгө келишкен. Я вот чисто случайно здесь проходил, увидел музей. Мен бул жерге кокустан гана кирип калдым. Эшикте өтүп бара жатып эле музейди көрүп, ичине кирип көрүүнү чечтим. Сүрөттөр аябай жакты. Мен дагы бала чакта космонавт болгум келчү. Бала чагымдагы кызыгууларга кайтып бардым окшойт. Мага сүрөттөр аябай жакты. Космос деген эмне? Ал түшүнүктү кантип элестетүүгө болот? Чындыгында кыргызда билгенден билбегеним көп деген жакшы сөз бар. Канча окуп көрүп билген сайын андан да көп суроолор туула баштайт. Эгер сизди дагы бул багыттагы суроолор кызыктырып, сиз ага жооп издегиңиз келсе, аталган музейге 19 майга чейин барсаңыз болот. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.